Крокус окуясы Орусияда эмгектенген мигранттардын жашоосун кыйла татаалдатты. Кеп бир эле айып бул же депортация тууралуу эмес. Азыр мигранттын керек болсо өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар көбөйүүдө. Мындан интернетте чет өлкөлүктөргө каршы көз караш курчуп бара жатканын байкаса болот. Саясатчы депутаттар чектөөлөрдүн түрлөрүн сунуштап жатат. Ошол эле убакта жапырт рейдтер тынбай жүрүүдө. Биз бул рейдтер тууралуу маалыматты чогулттук. Чынында алар бир гана документтерди текшерүү менен чектелбейт экен. Рейдтердин артында эмне турат? Эмне үчүн полиция эркектерди гана тизип жатат? Атым Арген Бактыбек уулу, азыр кенен айтып берем. Что происходит? Не знаю. Жигиттер Союзовскийге келбегиле, мынакей Амондо турат, мынакта Исфарага кирип алыптыр. Украина ким согушка барат деди. Анан бардыгыбыз жок дедик. Анан Орусия жаранды, бирок кыргыз экен. Ты сейчас на войну поедешь деп айтып калды, Донбасс депчи. Терроризмди актоо үчүн 1500дөн ашуун адам соттолгон. Интернеттен аргана жана чагымчыл провокацион эмелерге жазба кылат. Анда жаш националисттер Орусияны мигранттардан тазалаш керек деген чакырыктар тарап жатканы айтылган. болбады бул жакта мындай уже невозможно болуп калды иштешчи. Ошол момент билет алып Кыргызстанга кайтып кетем да. Жакында эле TikTok'то мындай видеолор тараган. Биринде адамдар качып бара жатканын көрүүгө болот. Автордун айтымында бул окуя Москвадагы Савелов метросунда болгон. Что происходит? Не знаю. Башка дагы бир видеодо полиция кафелердин биринде адамдарды тизгенин көрүүгө болот. Жигиттер Союзовскийге келбегиле, мынакей Амондо турат, мынакта Исфарага кирип алыптыр. Анан тээ жактагы эмеге дагы ичинде отурушат. Анан бул жакта чайкананын ичинде да бүт кара тургузуп алыптыр. Чайкананын ичинде турушат. Амондор басыптыр. Биз ушул окуяда катышкан Азамат аттуу кыргыз мигрант менен сүйлөштүк. Азамат Орусияда 4 жылдан бери эмгектенет. Ал Крокустан кийин абал кескин начарлаганын белгиледи. Анын коопсуздугу үчүн жүзүн жабып, атын, үнүн өзгөртүп беребиз. Бул рейд 5 апрелде кыргыз кафесинде ооз ачуу убагында болуптур. Союзский базарына чай ичкене барганбыз. Ооз ачаргачы. Досум менен барганбыз. Барып чай ичип отурганда ошондо адамдар жүгүрүп кача баштады. Кача баштаганда угулдун ар жактан дагы атышуу болуп атат, андай болуп атат. Анан биз эми качсак по-любому атат же бир нерсе болот деп качпай эле отуруп турайлы деп отурсак, эшикти жаап сразу омондор кирип баштады. Кирип эле сөгүнүп жаткыла жерге, полго жаткыла деп урушсалап, бардыгыбыз эшиктин алдындагылар тээп, стулдар менен, отургучтар менен уруп, баштарына тээп, ошентип эшиктин алдындагыларды урду. Биз төр жакта болгон үчүн бизге тийген жок. Андан кийин ошентип жаттык полдо. Ошондо 1 градус эле өтө суук эле. Полдо жаттык, 2 саат жаттык. 8ден бир 10го чейин, 10 жарымга чейин жаттык. 2 саат, 2 жарым саат полдо жатып. Ошол убакта телефондорубузду, анан документтерибизди алды. Бирок эч нерсе текшерген жок амалда. Документтер текшербеди. Бирден чакырып телефон текшерип атты. WhatsApp'ка, Telegram бардык сайттарга кирип, бул ким деп ар бир немелерди карап, Крокуска бир гана тиешеси бар сүрөт тапса деле ошону уже неме кылып атты да. Эмне болот бул деп. Жаштар калды. Ошондо жалпы ушул кафеде ушул убакытта канча киши бар эле болжол менен? Өтө көп эле, өтө көп. Бардык чайканалар, ооз ачар болгон үчүн бүт ал жерде көпүнчө кыргыздар болот. Бизде да только кыргыз эле, өзбек, тажик эч ким аралаш эмес. Анын документтерибизди алганда эле көрүштү. Себебин айтты же жөн эле басырып кирип эле баарын жерге жаткызып үйдүбү? Жок, эч кандай себеп айтпады. Анан себебин сураганда да келип уруп атты. Не уруп атасыңар десе, өзүңөрдүн жериңерде жашашыңар керек эсе неме кыласыңар депчи. Полиция кызматкерлери себебин айтпай 2 саат кармагандан кийин аялдарды, карларды кое беришкен. Азаматтын айтымында залда 30 жаштан ылдыйкы эркектер эле калган. Мына ошондо дагы бир белгисиз адам келген. Ошол жерде анан бир гражданский кийинген бир чоң киши келди. Ошол келип айтты: Украинага ким согушка барат деди. Анан бардыгыбыз жок дедик. Анан бир экөөбүз айттык, ал жерде бизде Кыргызстан закон жол бербейт Украинага барганга, биз барбайбыз. Силер иштегенге болот, согушканга болбойбу силерге дейт. Ооба, биз мыйзамдуу иштеп кетебиз, биз согушканга болбойт. Бизде 10 жыл түрмө каралган ал үчүн десек. Анан кийин силер коркпогула, Кыргызстанда эмессиңер, силер Москвадасыңар. Келсеңер гражданство беребиз. Анан бул жерде иштегенден жакшы айлык төлөп беребиз деди.
Демек акча менен азгырган аракет кылыптыр да мындай коркутуу болуптур мындай. Ошондой деп сага канча гражданство керек болсо ошончо алып берем мен. Сен кыжаат боло коркпо деп ошого ошентип айтты да. Ошол макул болгондор болдубу арасында? Мен Украинага барам, согушам дегендер. Жок. Прям макул деген болбоду, бирок отделениеге алып кетти да, документтер болгондор делечи. Аларды кандай неме кылды билбейм ал жакта, эмне кылышты. Ушул канча баланы алып кетти болжол менен? 10бу, 20бы, канчасын сурашасыз? Өтө көп. Чоң Союз автобусунда ошол 4-5 автобус кетти да общий. Ошондо ар бирине бир 20-30-20дан батса деле, 25тен батса деле бир 50-100 чакты адамды алып кетти го дейм. Андан да көп болушу мүмкүн. Силерди эмнеге алып кеткен жок? Биз акыркы поток элешип калган үчүн, биздин жакында өйдө жакта болгон үчүн астынан алып келди да, бизге келгенде уже саат 12 болуп кетти да, алар ташый берипти. Саат 12ден өтүп кеткен үчүн алар биз бешөөбүздү калтырып коюшту. Анан биз кичине анча здоровый эмес элек. Здоровойлор сен көзүң жакпай турат деп да алып кетишти да, мынтипчи карап. Мындай. Мына ушул жанагы автобуска салып алып кеткен балдардын тагдыры тууралуу маалымат барбы сизде? Азыр ошол жөнүндө маалымат жок. Ошондо силерди кете бергиле деп эле кое берип койдубу? Биз документтерибиз колубуз эч ким кете бергиле да дебеди. Документтерибиз колубузга берди дагы үндөй эле чыгып кетишти. Вообще сүйлөгөн да жок. Биз кичине күтүп отурдук, бир 10-15 мүнөт күтүп отурдук, анан эч ким келбей койгондон чыгып кетти. Полиция алып кеткен балдар тууралуу маалыматты издедик. Кафенин ээсине байланыштык, бирок бул аракетибизден майнап чыккан жок. Эгерде сизде бул тууралуу маалымат болсо, бизге байланышыңыз. Рейдке кабылган дагы бир мигрант медиа капка кайрылды. Рейд учурунда полиция орус жарандыгын алган кыргызга согушка барышы керектигин эскерткен. Бул окуя 4-апрелде болгон. Бул каарманыбыздын дагы аты өзгөртүлдү. Полиция кызматкерлери чайканага кирсем, полиция кызматкерлери эшиктин алдына отурушкан экен, кирген чыгарбай ичинде кармап отурушту. Анан кирип суу алайын десем, сууну дагы саттырбай койду. Эчтеке кылганга азыр мүмкүн эмес деп ичинде полон бүт баарын чыгарып, ошол залга эле алып чыгып баарын кармап ошол жерде отурду. Анан гражданский кийимде адамдар жүрүштү, орус жарандары. Ошолор ФСБ опер белгисиз келип ошолор документтерди ошолор алып текшерген жок да, ошол жерде кыйла саат 9дан өтүп чыктым да менчи. Анан ал жерде Кыргызстан орус жарандыгы бар кыргыз баласы жүрдү. Анын паспорту ачканда повесткага окшош аскердин бир военный бир эмблеманын сүрөтү түшүп калды. Анан аны көрдү дагы алар все сейчас согушка кетесиң деди. Ал ошондо эме Орусиянын жараны да, Орусиянын жараны, бирок кыргыз экен. Повесткасы ошол паспорту ачканда түшкөн да, ошого окшойт. Повестка ошондой болот окшойт деп, анан сен ты сейчас на войну поедешь деп айтып калды, Донбасс депчи. Мында дагы полиция кызматкерлери мигранттардын телефондорун текшерген. Ичиндеги видео, сүрөттөр тууралуу суроолорду берип, бир нече саат убакыт кармашкан. Ичинде ушул кафенин ичинде канча адамдай болду? Кафенин ичинде бир где-то 50ге жакын адам, анын арасында 40га жакын кыргыз жаран. Алардын телефондорун чукуп, жанагы порнографиялык видеолорду издеп, алардын үстүнө шылдыңдап, ошондой эмелер көрүнүштөр болот деп. Мындай терроризмге байланыштуу диний видеолорду издеген жокпу? Ооба, издеди, алар деле издеди. Бизден чубак ажылар жөнүндө суроолор берди бир-экөөсүнө. Тааныйсыңбы депчи. Анан кандай реакция болду тааныйм дегенден кийин? Таанıyım деп бирөөсү айтты. Кандай кылып тааныйсың? Ошонун жолун жолдойсуңбу? Дедиле. Бирөөсү жок деди. Для себя ради информации деп жанагы адам кутулду. Анын аркысын уккан жокмун, Ошондо жанагы YouTube'дагы, Instagram'дагы подпискаларды караган жокпу? Галереяны карады. YouTube'га кирди, бирөөсүнө YouTube'га кирди да YouTube'дун башын эле көрдү, кимдерди кандай нерселерди көрөт. Ошого карап эме кылды. Карбаныбыз шылтоо таап, кафеден чыгып кеткен, бирок ошондо дагы жөн кетирбей машинасын тинтүүгө алышкан. Чыккандан кийин ал кыргыз элчилигине байланышып, адвокаттарды чакырган. Элчиликте кыргызстандыктарды согушка мажбурлап, кыйнап алып кеткен учурлар расмий катталбаганын айтууда. Элчинин кеңешчиси Манас Жолдошбеков мындай учурда мигранттар сөзсүз элчиликке кайрылышы керектигин белгилеп жатат. Жок, андай сөздөргө мындай эч кандай факт далил жок да. Может сөз болсо болгондур, бирок андай биз эгер сураган учурда андай сөз болгон эмес деп жооп алат дайыма.
Ушул Крокустан Эгер кийин ошондой жаран болсо бизге факт менен кайрылса, мен постоянно суранам. Ошондой болсо бизге кайрылгыла факт менен. Ар бир случай боюнча будем разбираться деп. Бирок мунун баары эле сөз менен ушуну айтты, деди деп эле болду. ошондо сизге мындай арыз түшкөн жок экен да ушул ушул башталгандан бери. Бир да арыз түшкөн жок. Ушул мени согушканда мажбурлап, кыйнап алып кетет деген бир арыз жок. Бирок орус бийлиги мигранттарды согушка жарандык чоң айлык менен азгырып жатканы сыр деле эмес. Мисалы, бул Красноярскта тартылган жаңы видеодо полиция кызматкери кармалган мигранттарга ачык эле согушка барууну сунуштап жатат. Законодательство сейчас каждый из вас может стать гражданином Российской Федерации, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы. Вот. Понятно? Крокустан кийин терроризмди актоо беренеси менен козголгон кылмыш иштердин саны өсүүдө. Бул берене менен Орусиянын жарандары дагы, мигранттар дагы жапырт кармалып жатат. Мисалы, теракттан кийин эле Тажикстандын жаранынын видеосу чыккан. Ал Телеграмда тамаша катары жазган комментарий үчүн кармалганын айтууда. На Телеграме такие шутки написал. Какие? Неверующие застрелят. Комментарий к какому посту вы это оставили? Вчера был 23 марта был. 23 марта вы оставили комментарий. К какому посту? Пост про что был? Пост патриотический март. Про террористический акт. Что вы сейчас думаете по данному поводу? Извинения хочу, такие написалось, такие шутки. Больше не повторяются. Ошондой эле комментарий үчүн Кыргызстандын жараны да кармалды. Булар 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Мындан тышкары активисттер теги тажик ырчы Манижанын Орусиядагы борбор азиялыктарга мамилесин сындаган видеосун текшерүүнү талап кылышууда. Те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка. Орусияда бул берене абдан кеңири колдонулат. Акыркы 6 жылда эле терроризмди актоо үчүн 1500дөн ашуун адам соттолгон. Ошондуктан эксперттер интернетте өзгөчө азыр согуш жүрүп жатканда дыккат болууну сунуштап жатышат. Алар теракт, дрон чабуулдары, жардырууларга байланыштуу пикирлерди интернетте такыр эле жазбоого чакырышат. Сунуштарды биз берип атабыз, ошол тиги интернеттен ар кандай жана чагымчыл, провокационный эмелерге жазбагыла деп. Жана религиозный тематикадагы немелерди бири-бирине пересылка кылбагыла деп. Ушул кырдаалды эске алып, кичине баягы өзүлөрүнүн информационный коопсуздукка да көңүл бургула деп, аны биз кеңеш берип атабыз постоянно. Маалымат коопсуздукка. Мигранттарга дагы бир коркунуч күч алууда. Крокустан кийин Орусияда националисттик маанайдагы уюм, кыймылдардын таасири өсүүдө. Муну Сава изилдөө борборунун адистери тастыктап жатышат. Чет өлкөлүктөргө каршы көз караш желдей тарап жатканын интернетте байкаса болот. Мисалы, бул 34 000 катталуучусу бар Русский националист аттуу телеграм каналы терактты шылтоо кылып, борбор азиялыктарга каршы катар менен постторду жарыялап жатат. Мындан тышкары мигранттарга кол салуу болгон фактылар дагы катталып жатат. СВП News сайты бир жуманын ичинде эле Орусияда борбор Азия жарандарына каршы болгон кол салуулардын саны 200дөн ашканын жазды. Анда жаш националисттер Орусияны мигранттардан тазалаш керек деген чакырыктар тарап жатканы айтылган. Националисттик ресурстар мурдатан бери эле миграция тармагын жөнгө келтирүүнү талап кылып келишкен. Эми теракттан кийин бул талаптар мурдагыдан дагы катуу коюлуп жатат. Орусияда полиция рейд өткөрүп, мигрантты жапырт кармап, согушка чакырып жатат. Националисттер аларды коркутуп, чектөөлөрдү киргизүүнү талап кылууда. Ушундай коопсуз шартта ал жерде ишти уланса болобу? Кыргызстанга барсамбы деп ойлоп жатам. Азыр бул жакта мигранттардын дээрлик көпчүлүгү эле ошентип ойлоп калды. Кыргызстанга барсак, Кыргызстанга барып Европага барсак бекен деп ошентип эле ойлоп жатышат. Бул жакта азыр калбады, бул жакта мындай уже невозможно болуп калды иштешчи. Квартирада деле азыр 2-2ден болуп, Росгвардия деле, полициясы деле бүт айланып жүрөт да. Квартирага кириш деле кыйын болуп калды азырчы. Үйгө кирип жатыш деле. Азыр чынын айтсам коррупция өтө күчөп кетти да бул жактачы. Вообще мурун
мурун деле болчу да мындай регистрациясы жоктор болчу, ошолор бир 1000 сом 2000 сом берип чыкса, азыр 5000 10 000ден кем эмес да. 10 000ден кем десең эле сен через Сахарова депорт кылам же Украинага жөнөтөм деген куркула менен эле ошентип азыр 10 000 бербешке айласы жок болуп атат да регистрацияң болсо делечи. Кыргызстанга кайтамын буюрса, жайында кайтамын. Ага чейин дагы ушундай бир мажбурлоо болуп, кайра ошол полиция бөлүмүнө алып кетип, ошол жерден согушка алып кетебиз деп баштасачы. Анда десе мен отказ кылып, ошол момент билет алып Кыргызстанга кайтып кетемин да. Бул видеодо мигранттын коопсуздугуна коркунуч жаратып жаткан 3 факторго токтолдук. Абал абдан кооптуу, эми көчөдө дагы, интернетте дагы этият болуу керек. Полиция согушка аздырып жүрсө, активисттер чектөөлөрдү талап кылууда. Бул тууралуу пикириңиз кандай? Комментарий жазыңыз. Аман болуңуз.